Буга чейин Казакстанда күч алып жаткан Кавасаки оорусу Кыргызстанга да жетти. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун директору Камчыбек Узакбаев 15 баладан бул илдет аныкталганын кабарлады. Буга чейин ооруга шектелип 28 бөбөк түшкөн. Алардын 15-и бул дартка кабылган. Кавасаки дарты COVID-19 күч алып кеткен бир түрү. Бул өтө оор диагноз, коркунучтуу оору. Муну баягы качан пайда болот? Бул ушу катуу инфекция менен ооругандан кийин, многу учурда коронавирусный инфекция бул иммунный системага көбүрөөк баягы залакасын тийгизген учурларда ошодон айыккандан кийин 3-4 жумадан кийин ушу организмдин көп органдарын жабыркатканда ушу Кавасаки окшош синдром деген диагнозду коюп дарылап атабыз. 11 жаштагы Муратбек Мамасадыковдун бул оорунун белгилери байкалган. Учурда анын абалы канааттандырарлык. Апасы Калима Маматалиева уулунун мындан башка артрит оорусуна 4 жашында кабылганын айтат. Ал 2013-жылдан бери артрит менен ооруйт. Андан кийин 2017-жылга чейин эч кандай жылыш болбой, 2017-жылдан бери Актемра тацилизумаб кабыл алабыз. Ошол препаратты алгандан кийин мен баламдын оорусу кыйла астыга жылып, ден соолугу жакшы болуп сакая баштады. Кавасакини мен өткөндө баягы коронавирус чыккандан кийин сентябрда интернеттен окудум. Бул көбүнчө балдарда болуучу оору экен, өтө коркунучтуу. Андай оорудан балдарды Кудай сактасын. Балдарыбыз эч качан оорубасын. Бир нече жыл мурун Кыргызстанда кызамык эпидемиясы маалында балдардан Кавасаки синдрому аныкталган. Дарыгерлер оору атайын дарылоону талап кылбаарын айтып, кооптондууга негиз жок деп ишендирет. Синдром жугуштуу эмес болгондуктан жеңил мүнөздө өтөт. Эгер балаңыздан оорунун белгилерин байкасаңыз, анда тезинен дарыгерге кайрылуу зарыл. Лечение прописано, у нас вышел. Бизде Кавасаки оорусунун номенклатурасы бар. Ал коронавируска байланыштуу эмес. Ал мурун эле бар болчу. Биз аны дарылап келебиз. Азыр болсо коронавирустан кийин көрүнүштөр болууда. Ар кандай вирус ооруга өзүнүн өзгөчөлүктөрүн киргизиши мүмкүн. Коронавирус Кавасаки сымал синдромунун айрым көрүнүштөрүн пайда кылат. Кавасаки синдромун дарылоо оңой. Бирок балдардын көп тутумдуу постковидтик сезгенүү синдромунан айыгуусу узак убакытты талап кылат жана кыйынга турат. Дүйнө эли коронавирус менен күрөшүп жаткан маалда өспүрүмдөрдүн бул илдетке кабылышы көпчүлүк ата-энелерди кооптондурууда. Буга байланыштуу социалдык тармакта ар кандай маалымат тарап жатат. Маалыматты кечинде телевизордон көрдүм. Кудай сактасын. Ар бир адам саламаттыгы керек. Кавасаки оорусунан ошо кооптонуп ойлонуп отурабыз азыр. Учурда ата-энелер балдар үчүн кооптонуп атабыз. Аябай эле кооптонуп атабыз, коркуп атабыз. Кечээ жаңылыктардан көрдүк. Аябай эле кыйын болуп атат. Элди ойлондуруп атат аябай эле. Ооруп келдик, диагноз койгон келдик, жүрөктөн бронхит ошол тууралуу келдик. Келсек ушундай оору бар экен. Ошодон кооптонуп атабыз, сактанып атабыз. Кавасаки синдромуна көбүнчөсү жаш балдар кабылат. Бул дарт көп органдарды жабыркатат. Алардын ичинен жүрөк, өпкө органдарына коркунуч чоң. Кавасаки сейрек кездешүүчү оору. Негизинен 2-17 жашка чейинки балдар жабыркайт. Ал лимфа бездин синдрому деп аталат. Кавасаки оорусунун мүнөздүү белгилери кызамык, моюндагы шишек бездер, кургак жарылган эриндер, кызыл манжалар, кызыл көздөр, 5 күнөн ашык убакытка созулган жогорку температура. Эгерде балаңызда бул белгилер байкалса, анда дарыгерге кайрылыңыз. Адистер билдиргендей, балдарды пландык эмдөө жана жаңы төрөлгөн ымыркайларды эмизүү коркунучтуу оорулардын алдын алуунун бир жолу. Кавасаки оорусу жапониялык педиатр Томисако Кавасакинин ысымынан аталган. Ал 1967-жылы бул оорунун алгачкы белгилерин сүрөттөгөн. Дарт эмнеден келип чыгаары азыркы күнгө чейин белгисиз. Айтолкун Анапияева, Арген Молдалиев, 5 канал.